сутка ичинде ооруканадан чыгарылгандардын саны 151. Бейтап Бишкек шаары 17, Чүй облусу 96, Ош шаары 5, Ош облусу 3, Баткен 15, Жалал Абад облусу 9, Нарын облусу 5, Талас облусу 1. Республика боюнча жалпы 3387 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. 2020-жылдын 12-июлуна карата республика боюнча COVID-19 инфекциясы 719 адамдан аныкталды. Бишкек шаары 500, Чүй облусу 96, Ош шаары 37, Ош облусу 20, Жалал Абад облусу 10, Баткен облусу 34, Ысык көл облусу 15, Нарын облусу 1, Талас облусу 6. Республика боюнча ооругандардын саны 10.629 жетти. Булак соңку кабар. Кыргыз өлкөсүндө акыркы 2 аптада COVID-19 жана пневмониядан жабыркагандардын саны кескин жогорулады. Алсак, пневмония илдети менен күрөшүп жаткандардын ичинен акыркы 1 суткада 41 бейтап каза болсо, коронавирустан көз жумгандар 7 адамды түзгөн. Муну менен республика боюнча март айынан тарта пневмониядан 423, коронавирустан 132 адам көз жумган. Дүйнө жүзүн каптаган апаттан бардык мамлекеттер жабыр тартып жатат. Бирок мындай оор кырдаалда бири-биринен колдон келген жардамын аябай, орунду биргеликте жеңүүгө аракет кылып жаткан кыргыз элине башка улуттардын өкүлдөрү суктанып, социалдык тармактарда билдирүүлөрдү калтырууда. Кыргыз өлкөсүнүн ыктыярчылары тууралуу Орусиянын Мир телеканалы атайын сюжет даярдаса, коңшу Казакстандын жарандары кыргыздар чындыгында улуу, тайманбас, ынтымактуу калк экенин моюнга алыш керек деген билдирүүлөрдү жазышкан. Буга чейин орус жараны Вадим Захараевдин оор кырдаалда кыргыз өлкөсү кандай күрөшүп жаткандыгы мени таң калтырды. Баары биригип, ар бири колунан келген жардамды көрсөтүүдө деген пикирин социалдык тармакка жарыялаган. Булак соңку кабар.